миңдеген жылдар ушу жаңағы бизде өсүп турган. Бул дүйнөдөгү эң көп плантация жаңағы. Так. Анан ушул жаңактан тарап отуруп, дүйнөгө тарап отуруп, анан и грецкий да болду, и турецкий да болду, испанский да болду, и венгерский да болду. Ушинтип отуруп жаңактар тарады. Бирок на самом деле дүйнөгө бул жаңак бизден тараган, кыргыз жаңагы. Мындан ары биз ушуну мындай баягы грецкий, тияк бияк, турецкий дебестен, муну биз кыргыз жаңагы деп аташыбыз керек да. Кыргыз жаңагы деп аташыбыз керек. Айрыкча муну аташтын, муну кылыштын негизги маселе жергиликтүү бийлик органдары, мына губернаторлор, акимдер, МЧС, токой чарбалары, макулбу? Мындан ары мунуну грецкий, брецкий дебестен, бул кыргыз жаңагы. Өзүнүн аты менен кыргыз жаңагы деп айтышыбыз керек. Бул ошондо биз тарыхка кайтып келген болобуз. Ошондо биз тарыхка ошол өзүнүн баасын берген болобуз. Биз өзүбүздү кыргыздар өзүбүз көтөрө албайбыз да. Ойлойбуз грецкий болсо эле жакшы экен деп. Нет. Кыргыз жаңы деп. Наоборот, гректер бизден алып барып туруп грецкий болгон. Бизден алып барып турецкий жаңак болуп отур. Бизден алып барып кытайлар мына. Кытайда жаңак өскөн эмес, кытайлар мына бизде апарып кыргыз жаңагын өстүрүп жатат. Ушунун бардыгын мындай бренд кылып жасашкан аракет. Мындан ары кыргыз жаңагы деп айтайлы. Ким грецкий жаңак деп айтса не дейбиз? Сүйлөштүкпү?